Ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын каттануучулары. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Мен азыр кайра эле ушул Баткен облусуна караштуу Кадамжай жергесинде, Кадамжай шаарчасында деп койсок болот. Ошол Кадамжайдын өзүндөбүз. Бул видеодо сиздер эмнени көрүп жатасыздар? Мына ушу алдыңыздарда турган холодильник. Бул холодильникти буга чейин иштеп жүргөндөр өтө баары жакшы билет. Азыр сезон башталып атат. Bunun максаты, достор, азыр ээси дагы жанында бар, мени менен кошо түшүндүрүп кетет. Мен ага чейин дагы өзүм айтып кетейин. Бул бортовой спринтерге салып алып, сиздер мороженое, торторду, окорочкаларды ташып дагы доставка кылып, же болбосо базарга жеткирип иштесеңиздер да болот. Андан сырткары ушундай бир базардын бир четине же бир кандайдыр бир мороженое сата турган жериңиздер болсо, ошол жерге коюп алып, içine сактап иштесеңиздер болот экен. Иштешине, моторуна, температуранын кармашына ээси 100% гарантия берем дейт. Азыр жанында дагы турат, өзү дагы бир сыра айтып кетсин. Салам алейкум. Салам алейкум, Бишкек кабар көрүүчүлөрү. Биз ушул максат ушул холодильникти жакшы иштеттик. Аз маз шартка байланыштуу, акча керектигине байланыштуу сатыкка чыгарып атабыз. Бу холодильникти өтө жакшы абалда, состояниясы өтө жакшы. Мороженое ташысаңыздар болот, өтө бизнеске ыңгайлуу. Или ушундай цехтериңиздер болсо, атайын астында подставкасы бар, коюп да иштетсеңиздер болот. Жайда температура аябай жакшы кармайт, минус 38 градуска чейин кармайт. Эгер спринтерге салып алып алыскы жолдорго доставка кылсаңыздар болот, заморозканы минус 38-де 2 сутка кармайт. Чыгарылган жылы 2000 жылкы, состояниясы өтө жакшы. Ичиндеги баягы нержавейкадан жасалган, баягындай заңдабайт. Ошолорду көрүп чыгалам да. Жүрүңүздөр көрсөтөлү. Мына ушул биринчи эшиктен баштайлы, ачып туруп. Бир сыра заңдабайт дедиңиз, бул ошондо эмнеси заңдабайт ошондо? Бул көп холодильниктерде мындай температура кармай турган металкалары кээ бириники көп заңдап кетет. Бул нержавейкадан жасалган, атайын холодильниктин качествосуга иштеген, заңдабайт. Аябай сонун иштейт, температураны жакшы кармайт. Ичинде мындай секциялары бар, бөлүкчөлөрү, перегородкалар. Буларды алып койсоңуздар деле болот, албай иштесеңиздер деле болот. Бул жерге мороженое, ушундай нерселерди койсоңуздар болот. Ал эми экинчи бөлүгү деле ушундай эле, бөлүкчө. Эгерде сплошной коем десеңиздер, бул нерсе мына перегородкаларды алып ташысаңыздар болот. Мына ортодо турган эки четтеги бүт эле алып салса болот экен, бул перегородкаларда ичиндеги мороженое болсо, если ойка бияка жыгылып калбаш үчүн коюлган. Так, если алар керек эмес десеңиздер, мындай кылып узун сплошной кылып иштетсеңиздер дагы болот. Бул мындай жакшы состояниясы, баягындай фреон аябай жакшы кармайт. Утечкасы жок, иштешине гарантия, кудай кааласа. Баары жакшы. Ошондой иштери дагы жакшы, эч кандай баягындай урулган, жарылган жерлери жок. Бул жерде температураны көрсөтүп турат. Бул жерде полностью азыр 0 градуста турат. Нерабочий состоянияда иштетсеңиздер дагы болот. Анан эң негизгиси айта кетсек, бул жакта бул жерде 380 вольт менен иштейт. Бул жерде өзүнүн проводалары бар. 380 менен заправать этесиз. Өзү минус канча градусту каалаган болсоңуз, ошол жерге койсоңуз, өзү автоматтык түрдө градус жеткенде таштайт. Таштап коет дагы, ошол градус менен өзүңүз каалаган жака барып, заморозканы таркатып келсеңиз болот. Если багы ачыкча өзүнүн градусунан ашпайт, сиз каалаган градуста иштеп, өз убагында таштайт автоматы. Автоматически иштеп, муздатат да, короче. Моторлору бул жакта. Бул жерде коюлган 380 вольт көрүнүп турат. Абалы өтө жакшы. Ал эми бул жагы деле ошондой эле. Мындай бүт. Бул жагы деле алдыңкы сага эле окшош экен,
эки жагы тең дагы ыңгайлуу алып иштетсеңиздер болот. Мен азыр буларды эле ачып көрүп коеюн. Окшош эле окшойт мага. Окшош эле. Жана эси өзү айтып кеткендей, эч бир жеринде заңдаган жерин мен өзүм дагы азыр бияктан көргөн жокмун, туугандар. Азыр бир аз караңгыдай болуп атат. Мен мына бул жактагы жарыгырагын алып көрсөтөйүн силерге. Может бут бияктан бир аз жарыктай болуп жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок чын эле состояниясы жакшы, чирик. Өзү айткандай, бул жери сынып же багыдай сынып кеткен жерлери жок экен. Состояниясы жакшы. Башында айтып кеттиңиз, азыр дагы бир жолу айтсаңыз, баягы спринтерге салып алып айдаганда кандай болот ошондо? Мындай спринтерде, мисалы спринтерлерге койсоңуздар болот, сапок бустарга койсоңуздар болот, портерге, мисалы көпчүлүгү сурашы мүмкүн, портерге койсок болобу деп. Портерге бир аз чоңураак болуп калат. Негизинен спринтерлерге койсо болот буну. Негизи заводской спринтерде турган. Жылы 2000-жылы чыгарылган. Мисалы кандай десем, бир 3-4 жыл мурда келген. Германиядан деп бизге алып келип беришкен. Биз колдондук, аябай жакшы. Анан спринтерге койгондо, движатель койсо болот. Спринтерге асы тегиз болот да. Койгондон кийин мындай профилден коюп туруп, движатель коюп койсо болот, кармайт. Анан баягы өзүнүн грузу оор эмес, норма. Спринтерлерге багындай өтө ашыкча оор эмес. Салмагы жок. Салмагы. Ошондо бул узун туурасы канча болуп калат эми? Канча? Узун туурасы так 3.50ке 2.90 беле. 2.80 мүмкүн. Буга чейин сиз өзүңүз салып иштетип көргөнсүз ба? Спринтерлерге салып иштеткенбиз. Жакшы. Просто акча керек болгонуна байланыштуу спринтерди сатып бергенбиз дагы бул өзүнө калып калган элем болчу. Ошого азыр акча керек болгон үчүн сатыкка чыгарып атабыз. Бул сезондор эми башталат. Бул холодильник, кудай кааласа, кимдир бирөө көзү жетип иштетсе, өзүн өзү тез эле актайт демекчимин. Туугандар, видеону же ортосунан көрүп жаткандар болсо, мен дагы бир жолу айтып кетейин. Бул башында айтам деп унутуп калыпмын. Эси менен буякта сүйлөшүп отурганымды айтты. Буга чейин иштетип жүргөнбүз, спринтерди сатып бергенибиз үчүн бул жерде туруп калды дейт. Муну дагы азыр башка бир жерге акча керек болуп, сатышым керек, срочно тез арада дейт. Азыр өзү айтып кеткенде сезон башталып атат. Ал иштетсеңиздер болот, даяр экен. Эми сөздүн кыскасын айтайын, баасы канча деп сурагандар өтө эле көп болду окшойт. Баасы канча болду эми? Канча деп атасыз? Канчага түшүп бересиз? Админ барбы? Бизде бул өзү негизи кымбат. Мен спринтер менен алганмын. Спринтерди эле акча керек болуп саттым, иштеттик биз да. Бунун холодильниктин ценасы мындай сатыла турган цена кылып эле айтайын, 300 000 деп атабыз. Кичине түшүп беребиз. Атак иштешине бардыгыга кудай кааласа жооп. Гарантия бар. Так, туугандар, уктуңуздар, дагы бир жолу айтайын, 300 000 сом. Реально аламын дегендер болсо, биз мына экранга чоң кылып номерин калтырып коебуз. Ошол номерге сиздер түз дагы, же болбосо WhatsApp'тан дагы алыскы региондордо бизде Ысык көл, Таластан дагы көрүүчүлөр өтө көп. Ошол жактан дагы келип алып кетсеңиздер болот. Бул азыр ушул Каламжайга келип туруп эле чалсаңыздар, ошо шаардын так ортосунда болот. Бирок дагы бир нерсени айта кетсек, урматтуу туугандар, если биз алыстабыз, бул холодильникти кантип алып кетебиз деп ойлосоңуздар, бунун холодильникти алып кетиш оңой эле. Мисалы, оор эмес. Портерге эле бортуну жаткырып туруп, портерге эле жүктөсөңүздөр, портер сиз каалаган жерге жеткирип барат. Эч кандай багындай меме кыла турган жери жок, коркунучу жок, короче. Баарыңыздарга түшүнүктүү болду окшойт, туугандар. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр.